Биз сизге сөз бергендей эле укалоонун көптөгөн түрү боюнча азыркы учурда адис жана ошондой эле Кытай элдик дарылоо боюнча физиотерапевт укалоочу агайыбыз бүгүн бизде мейманда. Биз азыр жеринен көрсөтүп беребиз кандай укалоо сизге керек жана ошондой эле кандай ооруларды айыктырууга мүмкүн. Бир гана ошол укалоо эмес, азыр бардыгыбыздын эле кызыгуубузду арттырып турган да көптөгөн укалоонун түрлөрү менен сүйлөшөлүк деп атайын адисибизди мейманга чакырганбыз. Адисибиз Толубай Бакасов агайыбыз. Биз айткандай эле жеринен сиздерге көрсөтүп берелик деп чечтик. Мына бизде бейтабыбыз дагы даяр, агайыбыз дагы даяр. Саламатсызбы агай? Саламаттылык. Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат. Сизди көптөгөн биздин көрөрмандарыбыз суранышты. Анткени ошол укалоочу же болбосо ушул дартым бар эле, ушул оорум бар эле, айыктырса болот бекен, кандай укалоо менен айыктырса болот экен жана атайын от менен дагы укалоо жасайт экенсиздер. Ошого кызыккандар көп экен. Анан азыр Кыргызстанда эң алгач сиз менен таанышып, анан жакыныраак кичине баарлашууга өтөлүк алгач. Кыргызстанда кандай түрү менен азыр жасап жатасыздар укалоону? Укалоо десе эле биз кол менен элестетчүк, бирок сиздерде андай эмес, көптөгөн түрлөрү бар экен, Азыр укалоонун көп түрлөрү бар, аппараттар менен жасалганда түрлөрү азыр көбөйүп калды. Бизде ушул 4 жылдан бери ушул бизде иштетилип аткан, Кыргызстанга келген ушул гандин таякчалар менен жасалган массаж, ага чейин бул жок болчу. Бул таяк атай дарыларга сугарылган, атай ушундай кырлары, формалары атай массажга ыңгайлуу болуп жасалган. Бул биринчиден муну массаж жасап атканда эң жакшы нерсеси бул адамдын денесинде кайсы жерде оору бар экенин бул таяк өзү эле көрсөтүп коет. Жасалып аткан адамга дагы көрүнөт, жазып аткан адамга да билинет да. Эмне дегенде биздин денебизде могу бүт булчуңдар да мындай айткандачы, тарамыз тамырлашкан булчуңдар, эгер ошо жерде эле бир спазм болуп же ошо жерге жел туруп же ошо жерде кан айланбай калса эле ошо жерге кан уюйт дагы баягы биздин денебиз ооруп, кан жакшы айланбагандыктан биз эмне болот? Керек болсо биздин башка органдарыбызга да таасир берет. Ошон үчүн биз Кытайлардын окуган ошо Кытайлар адам үч эле нерсесин таза жакшы кармаса анда адам оорубайт дейт. Биринчи ичегилерди, жоон ичегибизди таза кармашыбыз керек. Экинчи каныбызды, анан денебизди. Эгерде каны ичегиси таза болсо, каны таза болсо, дене таза болсо адам оорубайт. Анын үчүн биз денени мисалы ушу таяктар менен массаж жасап атып, керек болсо ошол ичте мисалы ичте баягы шлактар бар, мындай айтканда, запор болгон адамдар көбүнчө ошол запор, ошол жана шлактарда эгер көп адамдарда мисалы шлак токсин деп коет, бул уулуу заттар. Мындай айтканда ошо уулуу заттар адамдын денесине көбөйгөндө могунда кара тактар чыгат, баягы кожанын өңү бузулат. Кичинекей балада токсиндер жок, ошон үчүн бала өтө нурлуу, тунук болот денесичи. Жаш өткөн сайын адам организми ууланат, анан монтип так, жара, пара бирдемелер чыгарат да. Биз ошо гандин таякчалар менен ошо токсин шлактарды чыгарабыз. Керек болсо ошо ичеги деп атабыз, ичегилерге курсакка массаж жасалганда, атай ошонун таяктары бар, курсакка жасалганда кадимгидей ичи тазаланат. Денени канда тромбтор деп коебуз, ошо тромбторду биз таяктар менен сүргөндө баягы тромбтор кетет да, кан айланысы жакшырат. Анан баягы жел деп коебуз, ошо түйүлүп калган булчуңдары баары кое бергенде адам айыгат. Эми алгач жасап көрсөңүз бизге көрсөтүп. Азыр бейтабыбыз келди. Эң алгач эмнеден баштайсыздар? Биз баягы адамдын денеси мына иньян деп коет, баягы Кытайларда чыгыштын эмесинде ызык суук, кыргыздарда ысык суук деп коет. Кыргыздар мен ушул Кытайлардыкын окуп жүрүп, мен кыргыздардыкы менен Кытайлардыкы окшош экен да. Мисалы чыгыштыкы менен биз дарылайт экенбиз, ата-бабаларыбыз баягы ысык суукту теңдеп деп коет. Ошо бул таяк менен жамбашка чейин ылдый карай сүрөбүз. Тамандан өйдө карай өйдө сүрөбүз. Тамандан өйдө жамбашты көздөй. Ошондо ызык суук теңелет. Качан ызык суук теңелгенде адам айыгат. Азыр мен бул балага жасап көрөм. Бул өтө деле катуу деле басып жасабай деле койсо болот. Оорутпайбы бул? Оорутпайт биринчиден. Эми баягы кайсы жерде өтө оору болсо оорутат, бирок ал оору кое берет да. Азыр бул баланыкын баягы кол менен кармап көрсөм, мында кандырос бар мооларында. Азыр ушуну таяк менен сүргөндө эле азыр ушу билинип калат экен да. Билинип калат азыр мынакей. Уже бул кызарды уже.
Оорубаган жер кызарбайбы? Оорубаган жер кызарбайт да. Ошондо эле денени карап туруп эле биз не алып коебуз. Бул жерде бар экен дагы. Анан көбүнчө айтат да, канча убакыт жасалат деп, ошол адамдын оорусуна жараша. Мисалы ушул жерде мисалы оору болсо, муну көбүрөөк сүрөбүз. Эгерде адам денесинде оору жок болсо, бир сиреле мындай өтүп кетебиз да, жеңил кылып эле жасапчы. Азыр ушул жери кысарда, ушул жерине бар. Бунун далысы баягы уюп, бели уйганын ушундан. Билсе болот экен да. Дагы кандай ооруларды кетире алат бул таякча? Бул таякча хондроз, бели ооругандарга, башына баш ооругандар жана бизде азыр Кыргызстанда көп баш ооруйт. Бул кандын барбаганынан, мындай айтканда кан тамырлары атканданбы? Кан тамырлары ничкерип кеткендиктен баягы тромбтор болуп, сатырсен алгандарды көбүнчө баш ооруйт. Ошо сатырсени албагандардыкы деле ооруп атат го агай. Ооруган кан тамырлары ничкерип кеткенден. Эмнеден улам ичкерет? Ушул бутуңдар түйүлүп калгандан, жел туруп калгандан, туз пайда болгондон, мисалы, хондроз болгондон баш ооруйт, моюндар баягы кан баягы жакшы айланбай мындай айтканда бир жерде көпкө чейин отурушуп, башка сатырсене мисалы ошол эле да, мисалы кан тамыры ушун тоголок болот да. Катуу удар тийгенде бул мындай айтканда тоголок болбой жабышып калат. Ошол жерде кан өтпөйт, ошол жерге тромбтор көбөйт. Ошону эле таяктар менен жасаганда баягы акырын эле сүрө беребиз, ушинтип эле. Анда бул кан тамырдагы жана тромбторду эзет дагы баягы кандын тамырлар кеңейет. Анан баш оору базылат. Эң сонун. Биз муну азыр биз өзүбүз окутуп үйрөтүп атабыз. Анан ушул таяктын мындай айтканда таякты массаждардын эң оңой үйрөнө турган ушул таяк да. Бирок результат бат берген ушул. Эмне дегенде, баягы биздин колубуз бул булчуң эт болуп атпайбы? Эт менен эт мынтип сүрүлө берет да. Таяк менен жасаганда көбүрөөк натыйжасын берет экен да. Натыйжасын берет. Мындай айтканда, эгер 10 күн массаж алгандан көрө бир жолу таяк менен алып койсоң, ошондой результат аласың. Мисалы кол менен мынча кызартып, баягы кан уюп калган кандарды кое бере албайт, кан тамырларды кеңейте албайт, таяк менен кеңейтсе болот. Мындай айтканда, токсин, шлактарды чыгарып койсо болот. Эң сонун. Анан бул таякка кызыгып, жардам алгандар көп элеби? Бизде массаждын түрлөрү бар, бирок бизге келгендер ушул таяк менен алганды жакшы көрүшөт. Анан бизге суроо бергендердин көпчүлүгү грыжа оорум бар эле, бел грыжа оорум бар эле, аны кантип дарыласа болот, жакшы жардам же болбосо жакшы жыйынтыктарды алып келип атыптыр деген суроо көп келди да. Мисалы бизде биздин ата бабаларыбызда грыжа деген оору жок болчу. Эмне үчүн дегенде, ушу мен кыргыз элиме түшүндүрүп коеюн. Грыжа деген мында эмнеден пайда болот? Грыжа деген омурткалардын жылышы жана оору көтөрүп болот атпайбы? Бирок адамдардын баары эле оору көтөрө бербейт. Жөн эле ал бирок эмне кылып атат? Грыжа деген эме чыгып атат да. Эгер хондроз болсо, же куяң оорусу да коет. Эгерде ушул жерлеринде жел туруп калса, бул илгери кыргыздар деле мынтип атканда, биздин чоң аталар мынтса, куяң деген оору бар эле, грыжа деген оору жок эле депчи. Эмне дегенде биздин омурткаларыбыз эмнеге грыжа жок болгон? Биздин омурткаларыбыз кыйшайып жүрүп, бул эмне кылат? Таят да. Эгерде ат минип жүргөндө, илгеркилер оорубаган грыжаны оорубаганы, ат минип жүргөндө ат сенин грыжа белиң ооруп атканына карабайт, ал не кылат? Кыймыл аракет менен омурткаларды иштетет окшойт. Кыймылдатып турат да, жылдырып турат да. Азыр көп кыймылдабай жүргөндүктөн эле ошол кан уют, баягы жер кысылып калган жерден, баягы биздин ар бир органыбыз, мисалы, жүлүндөн чыккан нерв клеткалары бар, кан тамырлары бар. Ошолор кысылып калат да, ошол жерде эле кан уют, сары суу пайда болот. Анан бели ооруса эле же куяң болсо, же хондроз болсо эле мен грыжамын дей берет. Жок, грыжа деген диагнозу бар болгон болсочу. Грыжа мисалы 2-3 эле миллиметрге чейин болсо, таяк менен ошонун айланасын эле сүрүп койгондо булчуңдар кое берет. Жана түйүлүп калган булчуңдар кое берет дагы, омуртка өзүнө өзү ордуна түшөт да. Мындай айтканда эле, могу түйүлүп калган жерлер хондроз эмелер, мисалы куяң деп коелу, мисалы куяңды ушул жерге жел туруп калды, жел туруп калганда ал кыйшайып да. Не дегенде түз турайын десе ооруйт. Анан кыйшайганда эле бул өзүнүн өзү бул не кылып атат? Грыжа кылып атат. Грыжа кылып атат. Омурткасын кыйшайтып алды өзү. Бир тарабын ооп, же бир бутуна салмакты салат. Эгерде ошол кишинин ошол жерин коюп койсоң, ал Кудай Таалам аны баланс кылып эле жараткан да, бул кайра өзүнүн балансы ордуна турса эле омурткалар кайра ордуна түшөт.
Ошон үчүн баягы адамдар грыжадан өзү коркпой деле коюш керек да. Өзүнүн эле баланс, мындай айтканда өзүнүн эле баягы денесин түз алып жүрсө эле, оор көтөрбөсө эле ал кайра ордуна келе турган эле нерсе. Грыжа ошол азыр бейтаптардын суроолорун берип алайын. Грыжа жаңы башталып атканда ушул эле таякча менен дарылап мындай айтканда 2-3 мм деген ал жөн эле өзүң эле грыжа кылып алдың эле деген сөз да. Түзөсөң, омурткаңды түзөсөң, ал кайра эле кете турган нерсе. Ал эми күчөп кеткен болсочу? Күчөп кетсе, мисалы биз массаж жасаганда биз булчуңдарды эле кое беребиз да. Биз жана грыжа болгондо биз булчуң грыжага жасабайбыз. Жана өтүшүп кеткенде жөн эле гана булчуңдун үстү менен гана кетебиз. Таяктын ушул нерсеси бар, биз тиги физиотерапевт болгон жалаң булчуң менен иштейбиз. Сөөккө такыр тийбейбиз. Мооларын бошотуп булчуңдарды кое бергенде, желдерди, сууктарды чыгарганда адам өзүнүн баягы сөөктөрүн түзөй баштайт. Анан адам айыгат. Анан биз грыжага атайы биздин мини аппарат алтын батек дегенибиз бар. Ошону биз кытайлар окутканда Кытайда ошол өтө популярдуу, ошону кийишет да. Биз ошону кийгизебиз. Не дегенде баягы грыжа кысып калды, сөөктөр омурткаларынын ордуна келтириш үчүн 206 сөөктү түзөт. Биз ошону беребиз. Анан ошого гарантия беребиз да, ошону кийип, могу булчуңдарды кое берип, сууктарды, желдерди чыгаргандан кийин, анан эмне дыйын кийгенде адам айыгат. Эми бул бейтабыбызда айтып калгандай хондроз бар экен, тууздуктар уюп калыптыр. Канча күн келиш керек эми? Эми бул таяк массаж жасалгандан бул черестен жасалат, күн алыс жасалат. Эмне дегенде бул денени биз баягы стресс алдырбаш үчүн. Эгерде күнүгө жасаганда массаж дене стресс алып дагы калабай калат, Калабай калат да, мындай айтканда. Ошон үчүн черестен 5 күн алып койсо 10 күн келет. Ошондо 5 жолу жасалса деле сонун жыйынтык берет. Анан ошол массаж жасап атканда булчуңдай кое бергенде кадимгидей дене жибип, таяктар менен кан айланып жакшырып, анан жанагы түйүлгөн жери, ооруган жерлерин баары жоголот. Урматтуу сүйүктүү телекөрөрмандарыбыз, эгерде сиздер дагы организмиңиздерде топтолгон шлак токсиндерден арылууну кааласаңыздар же болбосо мына ушундай укалоону кааласаңыздар, анда сиздерге сонун таякча менен укалоону сунуштайт экенбиз. Ал эми дагы көпчүлүктүн суроосу болгон от менен жасалуучу укалоо кандай болду экен деген сурооңуздарга азыр бир нече секундтан кийин жооп беребиз. Анда баардыгыңыздарды экранга жакыныраак чакырып турайын, анткени бул жакта от менен берилүүчү укалоо даярдалып жаткан учуру. От менен массаж жасоо дегенди сиз уктуңуз беле? Уккан болсоңуз кызыгып жүрөсүзбү? Кызыккан биздин көрөрмандарыбызга анда баардык суроолоруңуздарга биздин адисибиз келип жооп бергени турат. Биздин студиябызда азыр от менен жасалуучу укалоону көрсөтүп беребиз. Агай, эми бул от менен жасалуучу укалоо каяктан келип калган? Эмне үчүн жасалат? Биринчи алгачы түшүнүп алайлычы. Бул от менен жасаган массажды императорский массаж деп коет. Ошол Кытайларда 14 кылым ошол императорлор жашаган экен. Ошонун үй бүлөлөрүнө гана от жаккан экен. Ошон үчүн императорский массаж азыр императорлор жок, ошон үчүн жайылып кетти да. Бардык эле адамдарга жасалат. Колдонот. Бул биринчиден адамдын ауразын тазалайт. Мындай айтканда кыргыздарда көз тийүү деп коет, бир кирине дегенде адамдын аурасына бирөөнүн терс энергиялары өткөндө мунун аурасын тазалап берет. Кыргыздар деле муну жанагындай бирдемелер сүрүп өрттөшөт го, ошол сыяктуу адамдын аурасын тазалайт. Экинчиден бул кан айланын жакшыртат, канды баягы суютуп, не деген адам тердейт, анан сууктарды чыгарат. Баягы биринчи жакканда бул адамдын эмесинен, теризинен гана өтөт. Экинчи жакканда булчуңдарына жетет, үчүнчү жакканда сууктардагы сөөктө сууктар чыгарат, сөөккө жетет от. Бизде деле мисалы кандай кийим болбосо, мисалы от жакканда кургайт го, адам деле ошондой. Адамды бул айтканда тап өтүп чыгарат. Ошо жагы өтө жакшы. Анан жана аура тазалаганы жакшы, кан айланын жакшыртат, мындай айтканда от жакканда адам аябай тердейт. Тердегенде ошол жана токсин, шлактар чыгат. Бизде көп болду ушул
адамдардын аурасы бузулганда адамдардын диагноздору да чыкпайт экен да ооруданчы. Ошо көп ооруга да чалдыга башташат. Чалдыгышат, анан ошо диагнозу да чыкпайт да. Терим ооруп атат, берим ооруп атат, оорусу жылы бергенде ошол жанагы терс энергиялардан ооруп атат ал. Ошону жакканда адамдарда кадимкидей жеңилдеп айыгат. Мен силерге азыр көрсөтүп берем. Мунун жана императорский китап өзүнүн правиласы бар. Муну үй шартында кылганга болбойт. Эгерде ушул жагып атканды тура эмес эле спирт куюп койсо, анда бул адамга дагы мындай айтканда жагымсыз, мындай айтканда адам оорутурат. Баягычы. Тескери натыйжасын берет турбайбы анда, эгерде тура эмес. Эгерде тура эмес куюп же тетире эле куюп койсо. Өзүнүн баягы Кытайлардын өзүнүн мындай айтканда могул куюшу бул ажыдардын куйругу деп коет. Ушундай кылып куюлат да. Анан от жакканда адамга жанагы аура тазалагандыктан, сууктар чыккандыктан адам өзүн аябай жеңил сезет. Бизде Кыргызстандын шартында көбүнчө бизде суук тигенден ооруйт адам. Мына. Отту анан экинчиден бул от диагноз коет. Мисалы муну белинде жана хандроз кызарган жери бийик күйүп атат. Анан простатит. Простатит дагы бар мында. Баш ооруза башы бийик күйөт. Кол оорусо колу бийик, анан кызыл күйөт. Ошондон дагы биз диагноз коебуз. Бул мындай айтканда от диагнозду коюп берет. Азыр могу буланып атат, буланган дагы бул өзүнүн эмеси бар. Эгерде суук адамда көп болсо, бул көбүрөөк буланат. Мисалы, кургак отундардын арасына суу жыгачты чытап койгондо буланып кетет го. Адамда ошондой. Суук канчалык көп болсо, ошончолук буланат. Анан оорусу көп адамдардын дагы от бийик күйөт. 1,5 метрге чейин күйгөндөр болот. Оору жок болсо адамдан тегиз, анан мындай көк светте эле күйөт. Азыр кызыл свет күйүп атат. Кызыл свет бул оору дегенди түшүндүрөт. Кайсыл жерде оорусу көбүрөөк болсо, ошо жер жалындап күйөт турбайбы? Ошо жер жалындап күйөт. От баарына эле бирдей куюлуп атат да. Бизге бул от массаж бизде жаш өтүп калган адамдарга өтө керек экен. Биз ушуну өзүбүздүн иш тажрыйбабызда көрдүк. Эмне дегенде, алардын кан айланы жакшы болбогондуктан, баягы жаш кезинде баягы сууктарды өткөрө алганына чыгарбагандыктан 50, 60, 80ге чейин деле ошол оорудан кыйналып жүрө беришет экен да. Биз ошол аталарга от жакканда кадимкидей жеңилдеп, тердеп, алар тердей албайт, катуу кыймыл кыла албайт. От жакканда аябай тердейт. Тердегенде жана токсин шлактар чыгып кетет. Мисалы, сууктары да чыгат. Сууктар чыгарат. Ошол токсин шлак деген мисалы ошол кийимдерди тердегенде эле жаш өтүп калган кишилер, жаштарда деле бар, эми ачкыл, кыпкыл мындай жыттанып калат го. Ошо токсиндин жыты. Биз ошону жакканда башында ошол көп жыттанат, ачкыл жыттанат. Кийин ошо от алып аткандан кийин, токсин шлактар чыгып кеткенден кийин адамдын жыты денесинин жумшактыгы анан эмеде болот да. Мындай айтканда жыты да жок болуп калат адамдын. Бул токсин шлактан арылды деген сөз. Сууктардан. Эми бул канча жол жагыш керек? Бул адам от жагып атасыз, кантип денеси күйбөйт? Бул наоборот адамга жагымдуу болот. Бизде от жагып атканда азыр сүйлөбөсөк, бул адам уктамак. Адамга мындай айтканда өтө мындай жагымдуу да. Баягы жылуулук эле барат. Жөнөкөй жылуу эмес, өтө жагымдуу жылуулук болот. Барат, ошон үчүн адамдарга бул от массаж аябай жакшы жардам берет. Бул от өткөрбөгөн атайын сүлгүбү? Бул атай күйбөй турган атай алдыртабыз бул. Баягы биз жылдап жаксак да эч кандай күйбөйт дагы да. Анан эми бул от массаж кандай ооруларга жакшы? Биз көбүнчө азыр гаймертти айыктырып атабыз. Гаймертте ошо бет көңдөйлөрүнө суук тигендиктен биз гунойлорду чыгарабыз. Атай порошоктор салып, биринчи кургатып алабыз. Ошол мисалы бизде көбүнчө простатит оорусу көп. Анан артрит. Артриттин да эки түрү бар. Бул да ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук болуп кылса, анда биз эмне кылабыз? От жагабыз. Мындай айтканда биз пациенттерден сурайбыз, ысыкты сүйөсүзбү же муштактыбы депчи. Эгерде артриттин жанагы ысыкты сүйбөйм дегендерге от жакпайбыз. Ысыкты сүйөм дегенде жана бул суук жаны да. Суук жандарына биз от жакканда ал эмне болот? Айыгышат артрит оорусу. Ошол эле аягы ит менен ооруган ошол гайморит, ринит, простатит,
гастрит, бүт ушул цистит деген оорулардын баарына от жагабыз. Гастрит баягы ашказан оорусу ага дагыбы, Ой, ичке жагылат. Андан көрө ошол простатит, ошончо гайморит, анан жана баш ооруганда башка суук тигенден дагы баш ооруйт. Ал үчүн башына массаж жасайбыз, анан от жагабыз. Биздин эмебиз, биз кандай кылып лечение кылабыз адамдарды? Биринчи денесине баарына таяктар менен массаж жасайбыз. Жасап анан кайра от жагып беребиз. Тер дегенде токсин шлактар чыгат. Анан атайы инь-янь гел деген гелибиз бар. Ошол гелди ишибаганда дагы ал да бир 20 мүнөттө дагы ысытып тердетет. Анан турганда адам өтө жеңил сон болуп айыгат да, сууктары. Сиз айтып жаткан бул процедура бир күндө эле жасалабы же кандай? Бир күндө эгерде пациенттен сурайбыз, 2 массажды ала аласызбы деп. Эгер алам десе экөөнү жасайбыз, эгерде жана биз айттык го, гандин таякчаларын черестен жасайбыз деп атабыз го. Эртеси күнү ал отко эле келип от эле алып кетет да. Эми бул от массажды адам канча күн алыш керек? Бир профилактикасы канча? Бул 10 күн алган өтө жакшы результат берет. Бирок биз пациенттерге айтабыз, эгерде ушул отту жана суукчан деп коет, суукчан адамдар отту аябай сүйөт. Аябай жактырат, керек болсо дагы жактыртам, бутума жактыртам, ичиме жагып бергилечи деп көп суранышат да. Биз айтабыз да, кой дейбиз биринчиден акча да, экинчиден айтабыз да, кичине эс алып кыйналып калбайсыңбы, көп тердейсиң деп жанан. Неге алар суруп атат да, ал өзү сураган жок, организм суруп атат ысыкты. Анан ошол организм качан ысык суук тең келгенде, инь-янь тең келгенде, ысык баягы сууктар чыкканда отту сүйбөй калат. Организм сүйбөй калат да. Өзү эле сүйбөт. Ошондо бул айыктан болуп эсептелинет. Эми өзүңүз айткандай улуу муундагы адамдарга бул аябай жакшы деп калдыңыз. Улуу муундагы адамдардын суроосу тизелери көбүрөөк, буттары көбүрөөк ооруйт экен. Баягы отурса тура албай, турса отура албай, суук тийген деген нерсеси көп экен да. Бул бутка дагы жасап, ошону айыктырса болобу? Болот. Бизден көп адамдар ошол артрит, артроз оорусунан, шпора, көрүңүзбү, ошол подагра деген оорулардан биз ошол от жакканда, ал мындай айтканда ошол подагра деле ошол шпоралар бар эле, мындай айтканда токсиндер, мындай айтканда эле ошол буттарындагы эле, муундардагы эле шлак токсиндер, баягы суук, ошолорду эле жаксак ошол эмне кылат, айыгат. Бул мындай айтканда жана бөйрөктүн жакшы иштебей, бөйрөккө суук тийип калганда бөйрөк эмени айдайт да, подагра, буттары шишит, тердеди, суук, токсин чыкты, буту шишиктер тарап айыгат. Анан айтып калдыңыз, Кыргызстанда суук өткөндөр абдан көп экен депчи. Дагы кандай оорулар менен көбүнесе сиздерге кайрылышат экен? Бизде ушул хондроз, анан куяң оорусу бизге көп келет. Эмне дегенде биз ушул куяңда ушул мустак жерге отуруп койгондон баягы куяң оорусу болот да, ошол куяң оорусун биз таяктар менен үзөбүз. Куяңды үзүп туран от жакканда баягы жел да, бул жел куяң деп коет, ошону чыгарабыз. Көбүнчө бизге гайморитке көп келишет. Кыргызстанда ошо мен билбеп турмун, ошо гайморит көп экеничи. Эң биринчи мен телевидение тартканда ушу гайморитти көрсөтүп бергенде, аябай көп келгенде ошондо мен түшүндүм, көрсө ар бир үйдө бирден же экиден гайморит бар экен. Жана сууктан, башын жууп алгандан эле ушул ооруйт да. Эми гайморит оорусунан толук айыгабы анан? Гайморит оорусу мындай айтканда бизде 100% айыгып атат. Биз 5 жылдан бери лечение кылып атабыз. Бул жанагы эле, бул гайморит деген биз кыргызча айтканда бул көк маңка деген сөз. Ошол эле көк маңкасы мындай айтканда баардык гунойду от жагып туруп баягы бет көңдөчөйүндө кургатканда, суук тийген жерлерди кургатып, анан порошок салып бүт гунойду чыкканда бетинде эмне кылат? Жөн эле бет сөөгүттөр эле калат да. Эчтеке жок, ошондон адам эмне кылат? Айыгат. Анткени гайморит баягы суук болгондо эле кайра кармап, айыгып, анан суук болгондо кайра кармап калат эмеспи адамдарда? Ал ошол эле да, мисалы бет көңдөчөлөрүндө, мисалы беттин көңдөчөндө, гаймор көңдөчөсүндө мындай айтканда гунойдун эле калып калышы. Анан биздин обычно бизде жана суу чимкирип чыгып турат, ошол кошулат дагы, ал көбөйө берет. Баарын тазалап чыккандан кийин, а жерде мындай айтканда баягы бактерия жок. Бактерия жок болгондон кийин ал бет сөөгү эле калды да уже. Эми сиздердин борбордо өтө кызыктуу укалоолор бар экен да, мына от укалоосу, таяк укалоосу, андан сырткары дагы кандай укалоолор бар? Багуа сауналар бар, атайы таштар ысытылган, ысытылган таштар, баалуу таштарды токко кошуп, ысытып, анан аны менен да тердетебиз. Анан варикоздорду кыла турган аппараттарыбыз бар.
Анан көбүнчө ушул бизге келгенде ушул баягы биз айттык го, көп массаждарды киргизсек дагы, бирок таяк массажды көбүрөөк алат. Анан детский массажды, бирок баягы кандай десем, балдарын кичинекей балдар үчүн да массаждар бар. Массаждар бар. Ошоларды анан бизге келген адам, бизде ушул эмени кылдык, келген адам бизден сурашат да, үйрөнөм деп. Ушул массаждарыңар жакты, мен үйгө барганда же айылына барып алып, мен туугандарым ата-энеме жасайм деп үйрөнөбүз дейт. Анан биз ушул лицензия алып, ошо окуу борбор ачтык. Ошо массаждарды окутуп, аяктан 10 түр массаждарды үйрөтүп атабыз, бирок баардыгы ушул от массаж менен таяк массажды уже таяк массажга уже басым жасай беришет да. Окутуу канча убакыт жүргүзүлөт? Окуткан 1 ай болот. 1 айдын ичинде эгерде үйрөнбөсө, 2-нчи айга башка группа менен окутабыз. Ал үйрөнүп кеткен. Окутмайынча кетирип эткенсиздер, үйрөнмөйүнчө. Не деген адам дей соолугу да. Ал мындай айтканда баягы адамдардын баягы не деп коет, бул баягы эмеси бар да, баягы шыгы деп коет. Ошол шыгы керки адамдар кечирээк кабыл алат, ошолорго 2-нчи айга да окутабыз. Керки 10 күндө эле уже үйрөнүп кеткендер болот. Эң сонун. Анда Толобай агай, сизге ыраазычылык билдирелик. Көпчүлүк биздин бейтаптарыбыз же болбосо телекөрөрмандарыбыздын суроосуна жооп бере алдыңыз окшойт. Эгерде дагы менин суроом бар эле, же болбосо мен өзүм барып ушундай укалып алышым керек эле, өзүм барып жолугушум керек эле дегенде сизде каяктан тапса болот? Биздин адрес Ак Бата 11-көчө 11-үй. Телефон номерубуз 504 112 112ге чалса, биз өзүбүз байланышабыз. Бүгүн биз мына от менен жасалуучу жана ошондой эле таяк менен жасалуучу көптөгөн укалоонун түрлөрүн көрсөтө алдык сиздерге. Бир гана ден соолук каалайбыз. Ал эми кызыктуу эфир болгон болсо, анда баардыгыбыздын максатыбызга жеттик деп эсептейбиз. Сиздер дагы ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар, ден соолукту чыңдаш үчүн же болбосо ооруну алдын алыш үчүн ар дайым профилактикага барып турушуңуздар керек. Кайрадан ушул студиядан көрүшкөнгө чейин дейин.